Тилекке каршы көп учурлар кездешип жатат, башка жумушту таштап микрофон колго алып жатышат. Жоопкерчилик, ответственность. 20 жыл күткөн, 10 жыл күткөн. Кыргыздын үрп адат, каада салтын билбейт. Начар кылып баруучуларды жөн эле койсо дейм да. Ошо арзанга качкандар кайра эле бизге келип тияң болбойт турбайбы деп. А мен ал конкурсу менен уже үй салып койгом да. 5 уже тамада менден алды дегенчекте 50сү кетти да ар жактачы. Койду сойсо касапчы сойсун, той болсо тамада өткөрсүн деп бекер айтылбайт. Баягы эле агарып таңдын атканы кызарып күндүн батканы тойдун башталып жаткан алтындай башыңар аманбы өтүшүнө окшош болуп калат атпайбы? Кимиси көбүрөөк тыдык айтып еттепчи. Анан тиги трием, анан күн жанан чыгат чыгат деп. Чынды айтканда Сегвейде биринчи теп чыккам, жанымда кыздар жете эле биринчи чыккам. Эң биринчи звукач, диджей деген нерсе мен ойлоп тапкам. Мурда ябак болчу да чукап жүргөн балдарды акырын бар көтөмдөн чимчип отур деп деп коет. Коронавирус менен ооруп калды. Же болбосо алар деген жанагы 850 сом все включено деген ресторандарга кирип калат да. Бул Первый, второй, 4 салат, 4 закуска, тамада дегендерге Мирбек Атабековду копия кылып салды го. Годовой гифт менде. 65 000 доллардыкты 45 000 долларга сатып алып, вай тепкилегем да. Анда элде эме жок, крузактын түрүн тепкем, Прадаларды, Лексустарды тепкем. Порш, бүт айдап чыккан. Бирок жүрөгүм келип спринтерге токтоду. Кутмандуу ушубак күнүңүздөр менен же кечиңиздер менен. Жалпы Тамада Event YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде интервью той жылдызы менен 7-чи чыгарылыш биздин көптөн күткөн коногубуз бүгүнкү күндө келип отурат. Ал ким десеңиздер, Кыргызстандагы эң мыкты шоумен, менин өзүмдүн байкем, Кыргызстандагы шоумендердин номер 1 десек болот. Бакыт Байсариев. Ассаламу алейкум байке. Александр, ой мактадык го. Рахмат деличи. Чындыгында бүгүн Бакто жалаң той чөйрөсүндө бизде сүйлөшүүлөр болмокчу. Сиз ушул канча жылдан бери, бир кичинекей чагымдан бери билем, ушул кыргыздардын жакшылыгында талыкпастан, любой жагында талыкпастан эмгек кылып келатасыз. Анан негизи байкем алып баруучу шоумен эле эмес, даже актер мыкты байкемдин бийлегенин анча-мынча кыздар да бийлей албай калат. Ошондуктан Бакыт байке кош келипсиз. Эң алгач бизде бир сыйра эл менен учурашып, жалпы көрүүчүлөр менен учурашып, амандашып өтсөңүз болот. Агарып таңдын атканы кызарып күндүн батканы деп эле киргенсиң деп кой. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга жагымдуу күн болобу, кеч болобу, таң болобу каалайбыз. Кыскасы кайсы убакта көрүп жатсаңыздар да бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эң негизгиси ушул долбоорго чакырганыңа Арсен эниме чоң ыраазычылыкты айтабыл дагы. Бардыгыңыздардын жакшылык тойлоруңуздар болсун, аларда кызмат кылган мен болсун деп эле чоо. Баракелди. Реклама яны. Номер жазып алгыла деп. Мындан боякта кетип атат уже. Баракелди, кол чабалар болсун. Бактоо, эми азыр жакын каралыкта болгон бир жакшы жаңылыктар менен баштайлы. Жакында эле Москва шаарында ушул алып баруучулук боюнча бир иш-чарага катышып келдиңиздер. Ооба. Тренингпи, кандай ошол иш-чарага катышып, сабак алып келдиңиздер. Бул тренинг, мастер-класс. Мастер-класс. Качалка шоуменов дейт. Бул баягы өзүңдүн билимиңди жогорулатыш үчүн, деңгээлиңди көтөрүш үчүн, заказдарды көбөйтүп, клиент менен кандай сүйлөшүп, гонорарды жогорулатыш ыкмаларын үйрөнүп келдик. Тойдо кандай фишкалар бар, конкурстар, интерактив, викторина, флешмоб. Ошондой бир качайт эте турган жакшы оюн-зоок, кызыктуу нерселердин баарын үйрөнүп келдик да. Азыр мисалы тойдун нээсин кантип таң калтырам деген башың оорубайт, тойдун нээси менен кантип сүйлөшөм деген башың оорубайт. Барасың, билесиң, четко планкаң бар, ошо менен сүйлөшөсүң. А кишини да кыйнабайсың, өзүң да кыйнабайсың, баардыгын төкпөй чачпай айтып бересиң. Ал киши өзүң таң калып каласың, бирок макул болот. Баракелди. Чындыгында жалпысынан бир жума жүрдүңүздөрбү? Же 3 күн болду? Жок, өзү сабак 4 күн болду. 3 күнү өттүк, 4-күнү баягы практика деп коет го. Кичине мындай
бири-бирибиз менен опыт алмашып дегендей. Ошол болду. Калган күндөрү биз үйрөнүп аттык. Баракелде. Чындыгында бир чети баягы уялып турсак, бир чети таң калып турабыз. Бактыбай экебиздин канча жылдан бери той чөйрөсүндө өзүнүн стажы бар болсо дагы азыркы убакка чейин изденүүдө. Эми ушул сиздин азыркы учурда мен мындай четинен байкап отурам, сиздин көйгөйүңүз болуш керек. Азыркы тамадаларга сиздин көз карашыңыз кандай? Тилекке каршы көп учурлар кездешип жатат. Тамаданын жумушун оңой деп башка жумушту таштап микрофон колго алып жатышат. Тамаданын жумушу оңой эмес. Ал тамаданын жумушу 500 киши болобу, 300 киши болобу, ошонун алдында жоопкерчилик, ответственность. Кишинин жакшылыгы болот, 20 жыл күткөн, 10 жыл күткөн, 5 жыл күткөн жакшылык болот. Сен ошону алып барып туруп, туура эмес же жакшы эмес алып барып койсоң, ал маңдай теримен чогулткан акчадан сен барып туруп жөн эле бир киши тебелеп салып атпайсың. Кыргыздын үрп адат, каада салтын билбейт. Ата-бабаларда келаткан улаңнан кыргыздын ырым-жырымдарын билбейт. Ата журтуна, тайеке журтуна, кайын журтуна кантип кайрылыш керек билбейт. Эки сөздү жаттап алган, андан башка сөз таппаган начар кылып баруучуларды жөн эле койсо дейм да. Бул биринчиден өздөрү дагы туура эмес кызмат кылып атат. Экинчиден бааны да демпингге этип атат. Бирок Кудайга шүгүр, ошо арзанга качкандар кайра эле бизге келип тияң болбойт турбайбы деп кайра келип атат да. Арзандын аркасы жаман деген эле сөз болуп аткан экен бул да. Жок, арзан нерсенин да аркасы жакшы болушу мүмкүн, бирок баягындай орустар айткандай жети чене бирге истегендейчи, жети жолу угуп туруп анан макул деш керек да. Жөн эле туруп ура деп эле кете бербейчи. Ооба. Чындыгында эми ошол сиздин оюңуз боюнча баягы чет өлкөгө барып бир форумдарга катышпаса дагы чындыгында ушул жамыш кийинки чыгып келаткан тамадалар ушул азыркы улумундагы ушул сиздерден сабак алууга кандай жолдору бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Биз ошо азыр Москвадан, мен мисалы Астанага буга чейин 2 жолу барып келгем, Алматыга, ошол барган жерлерден алган билимибиз менен ушул көйгөй жаралган соң биз Кыргызстандагы алып баруучуларга бир 2 күнлүк мастер-класс өткөрүп коелу деп атабыз. Биздин билимибиз менен алар менен тең бөлүшүп коелу депчи. 2 күн интенсив болот. Эртең мененки саат 10дон баштап кечки 8ге чейин. Кадимкиде 2 күн жестко гонять этебиз. Мен айткан сөздөрдүн бардыгын ишке ашырып беребиз. Кандай жүрүш керек, тойду кандай алып барыш керек, клиент менен кандай сүйлөшүш керек, конкурстарды кандай жазыш керек болсо. Бизде мен мисалы бир конкурс ойлоп тапсам, аны Бишкектин жанында ойноп салып атпайбы? Мен ал конкурс менен уже үй салып койгом да, алар до сих пор ошо ойноп жүрүшөт дегендейчи. Дагы бир конкурс ойлоп тапсам, уже 5 уже тамада менден алды деген чекте 50сү кетти да ар жактачы. Ошон үчүн кичине оригиналдуу болуш керек программа. Ошонун баарын үйрөтөбүз, Кудай буйрса. Спикерлер болот бизде да. Улуулар келет, успешныйлар келет, мыктылар келет дагы. Турат Токоноч келет, Эшенкул Барбиев келет. Кыргыздын каада салтын айта турган, жеке ийгиликке жеткен Турат Токоночтун жакшынакай сөздөрү бар. Эркен Рыскулбеков Кудай буйрса да келип алып баруучулардын каталарын айтат да. Монтип айтпа, тойдо мындай кылба, согушуп кетпе, сөгүшпөйбө дегендейчи. Сеники туура, меники чын деп коюп тайып кет депчи. Бааны түшүрбөш керек. Ошол эле. Бул негизи азыр пландалып жатабы же баягы точный убактысы коюлганбы? Кудай буйрса, бул эч жака маалымат чыга элек. Маалымат бүгүн чыгат, кечинде. Бир аздан кийин чыгарабыз. 25-26 февралда Жанат отелде өтөт. Муну азыр анда чакан баягы тамадаларга дагы биздин көрөрман келечекте тамада болом дегендерге дагы бир жакшы бир жаңылык экен. Эми бул мындай да.
Койду сойсо касапчы сойсун, той болсо тамада өткөрсүн деп бекер айтылбайт. Мен деле баягы окууну барып изденип бирдемке өзүмө жаңы алып келип атпаймынбы? Бул жактан мен келген тамадаларды кыйратам, сени талкалайм, вообще жапжаң кылып салам деп эчтеке айта албайм. Балким ал билгендин баарын айтып берем. Бирок ошол нерселерди мен балким дагы бир жандандырып, козгонуп, мен туура эле кылып атыптырмын, ошол форматта иштей берейин деген түрткү берем балким. Кыскасын айтканда, бул жакта аябай керектүү, толук камтылган, лишний сөздөр жок, мындай суусу жок эмеде мастер-класс. 2 күн болот. Эртең 10-дон кечки 8-ге чейин. Экинчи күнү 9-га чейин болуп кетет. Таймингди карасак жетишпей калат экенбиз. Анда бүгүн толук маалымат соц тармактардан чыгат экен. Буюрса. Албетте, абдан жакшы. Эми ушул жерде баягы жанатан 2 рет айтылып өттү баа тууралуу. Азыркы учурда Кыргызстандагы номер 1 шоумен Бакыт Байсариев байкебиздин ставкасы, гонорары. Бекерден баштап 1000ге чейин. 1000 долларга чейин. Баракелди. Эң сонун эми ушул суроону негизи көптөн бери сизге деле көп узатат болуш керек. Шоумен менен алып баруучунун же тамаданын айырмачылыгы? Бул 3 башка кесип. Азыркы учурда ушул нерсени баягы аралаштырып жүрген да адамдар, тамадалар бар деп айтышат да. Ал эме көчөгү тамак менен бүгүнкү тамакты жылытып туруп аралашып ийген, анан эртеңки тамакка да кошо турган тамак кылып салган. Кыскасын айтканда, же 3 бышып турган борщ, шорпо, анан харчону аралаштырып ийген да үчүнчү. Борщ деген бул эмне? Орустун тамагыбы? Харчо кимдин тамагы? Хаколдордун тамагы. Шорпо кимдики? Шорпо кыргыздардыкы? Аябай ойлодум. Анын баарын бир каша кылып салды да. Сен мына айткандай эле, тамада деген бул орустун сөзү. Тамада деп тойду жетектеген асабаны айтат, эрке баланы. Кыргызда эрке бала асабага дейт. Жарчы дейт. Мен оюмча элдер шоумен өзүн айткандар, шоумен болсо базар жок, бирок болбой калгандар, атылып кеткендер, шоумендин шысы да жок болуп калат да. Шоумен деп бул тойдун көркүн ырчы бийчиси жок эле өзү шоу кылып ачып кетет. Анын оюн-зок тамашасы менен элди элге жага турган, тойду кичине башка форматта өткөрүп жүргөн алып баруучуларды шоумен десек болот. Кийими башкача болуш керек, выход башкача болуш керек, подачасы башкача болуш керек, тамашасы башкача болуш керек. Башкача айтканда, шорпону берип атканда да шы тамгасынан 15 сөздү айтып туруп берип салса, бул шоу болуп калат да. Тамада болсо баягы эле агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы, тойдун башталып жаткан алтындай башыңар аманбы, салам айтам калкыма калпак кийген атама дегендей. Эми жаттаган сөздөр жакшы, учурашкан каада салт жакшы. Эми бул кыргыз тил адабиятынын конкурсунда болуп аткан сынактын өтүшүнө окшош болуп калып атпайбы? Мындай кимиси көбүрөөк айтып ийгендерчи. Элдерге мындай жөнөкөй эле айтыш керек. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы деп элечи. Кара сөз менен эле анан тиги тиям, анан күн биянан чыгат деп ийбейчи. Сиздики чыныгы ошол өзүңүздүн нукура сөздөр менен учурашмай, тойдун жалпы жүрүшү бүт эле. Анда-санда эле кичине уйкаш керек болгон моменттер болсо, кичине уйкаштырып эзип кетем. Эгер андай керек болуп турган болсо, болбосо мындай эле. Ведущий дегендики бул орусча болуп атпайбы сөз. Бирок ал деген камтыганы аябай өзүн так алып жүргөн, лишнийди сүйлөбөгөн, убактысы менен баарын кылган алып баруучуну айтат. Бул алып баруучу котормос. Саат 7-де Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алы Тоткучев деп туруп кетип калыш керек. Азыркы кийинки сөзгө чыга турган Аселянын ата журту Баланча Түкүнчө сиздер келип коюңуздар. Болду, алып баруучу. Конференция. Болду. Ал өзгөчө мындай сүйүндөр кереги жок. Баягы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти
алдыңыздар да деп мындай. Только протокол кагаз менен планшет менен иштей турган эмелер да. Жазылып турабы? Точно ошондой кылыш керек. Лишний кылбаш керек. Ооба. Бирок чындыгында вот ар бир өзүнүн баягы бул жакта көрөрмандарда жакында той берем дегендер болуп калса, мынакей Бакытбай экебиз дагы жакшы бир маалыматтарды айтып өтүп атат. Эми ушул сиздин шоумен болуп кетишиңиз кандай болгон? Ушунун өмүр таржымалын бир кыскача айтып Ой, мен өзүм эле по жизни шоуменмин деп элечи. Жүргөн жерим бар эле шоу деп элечи. Өзү кандай жашоодо шайыр шаңды болсом, тойдо деле ошондой да. Мен мисалы өзүмдүн жакындарым, досторум же жаңы жылдык корпоратив болсо, өзүм алып жүрөм. Ал жакта болушунча келтирем да. Жыргайм, эсалайм, өзүм да мындай шоу кылып элдерди таң калтырганга аракет кылам. Себеп дегенде ага көп деле нерсенин кереги жок. 3 жолу сальто жасап, шпагат которбош керек дегендечи. Болгонум элгерге необычный флешмоб көргөзүшүм керек. Сегвей менен чыга коюшуң керек. Жаныңда бир 4 кызы жетели болуп фойтоңдоп чыга алышы керек. Мындай башкача бир нерсени коштоп коюш керек болду. Элдерге ошондой деп жатат. Бирок ошол чындыгында Кыргызстанда баягы биринчи рет Бакытбай Сариев алып чыгат экен, андан кийин башка тамадалар туурап кетет экен. Ушундай идеялар, ойлор каяктан келет? Айтпайм. Чынды айтканда Сегвейди биринчи теуп чыккам, жанымда кыздар жетелеп биринчи чыккам. Эң биринчи звукач, диджей деген нерсе мен ойлоп тапкам. Мурда ябак болчу да. Мистер Пропер деп. Көп нерсени дагы айта берсе, анан жай меники биринчи болчу дегендер көп да. Кана сеники качан бар эле тезеги өчүп калат да. Эми бул мактангандык эмес, бул менимче бул кичине элдерге шарт түзүп берген нерсе да. Оңойраак болсун, жеңилирээк болсун деген сөз. Ооба. Анан ушул баягы азыркы учурда баягы Кыргызстандагы тамадалардан өзгөчөлөнүп, мисалы жанында менеджерлер көбүнчөсүнүкү мырзалар экен, жаш үйрөнчүк тамадалар экен. Сиздики бардыгынан башкача бир 3 же 4 кыз жүрөт. Бул ардагы ойлонушу кандай түшүнсөк болот? Бирөө менеджер, бирөө водитель, бирөө администратор, бирөө бухгалтер. Бирок бар тең бир жардамчы да. Жардамы, работа, администрация. Мындай бир кыз менен плотно иштейт. Бир кыз администрация менен плотно иштейт. Бир кыз тойдун ээси менен плотно иштейт. Бир кыз залдын порядогун карап берет. Бул билинбеген менен төрт функцияны аткарат. Бирөө администратор менен иштегени. Тамакты учурунда подавать этиш керек, кечиктирбеш керек, столдорду вовремя жыйнап туруш керек, тамактын подачасын, кебетесин де. Работа с кухней деп коет. Ал отдельно өзүнчө нагороддор бар. Экинчиси мага жардам бергени, подарка чыгарып берет. Келген кеткен ырчыларды коштоп, тыйынын берип турат. Тозуп алды, келди, кийинди, даярды, чыкты, коюп койгула деп мындай мен менен иштеп турат. Подаркаларды, конкурстарды берип турат. Экинчиси тойдун ээсине жардам берет. Тойдун ээсине жардам берген, потому что тойдун ээсине по идее келин жардам бериш керек же кыздар жардам бериш керек. Аларың конокко келгенде болуп, төрдө отуруп алат. Неудобно болуп. Ортодо жок болуп. Ал кишиге келип белек берет. Конверттен башкасы айткам мен, конверттен башкасын барын алгыла колуна, конвертине тийбегиле деп. Себеп дегенде ал эме да протоколда бухгалтерия. Белектер чапан, жолук, подарка, пакет, бүт барын жыйнайсың, алып барасың, тапшырасың. Эме турасың, прическасын оңдоп турасың. Улам сулап берип турасың. Рюмкасын арактын ордуна суу куясың. Деп үйрөтүлүп калган. Үйрөтүлүп калган. Анан жанагы в общем тойдун порядогун карайт деген бул эшикке чыгып кеткен мужиктерди айтып берет. Байке, тамеки чеккен кой турбайсың, тиякта слайд-шоу болгондо бас кир депчи мындай. Гайнет этип келет. Чуркап жүргөн балдарды акырын бар көтөнүнөн чимчип отур тияка деп коет. Кыскасы бар порядокто карайт да. Билинбеген мен сахна аркасындагы сиздин жалпы служба безопасности. Алдын ала Ангелы Чарли депчи. Да. Мунун ордунда мырзалар кызмат кылса болобу? Жок. Мырза биринчиден балдарды карай албайт. Толугу менен.
эркектерди жүрү киргиле аюу деп жакшы айта албайт. Айтса да мындай эркектер койтуп чыгат, тамекче балам өлүп бартасың деп аны башкача кылып согуп коет да, кылып коет. Администратор болсо азыр эми өлүп бартасың дегендей кылып мындай практикалык кылып көргөн, бир экөөнү алыпчы. Болбойт экен. Кыздардын восприятиясы контакт болгондо, мисалы элестет, тойдун эсине барып жолугун анан пак эмелерин эркек чогултуп жүрөт да. Же подарканы алып келе кой десең, колтолоктоп бир эркек чыкып кетет. Уят деп. Кыздар эле кылсын, эркектер мындай тынч эле жашабайлы. Бирок азыркы учурда баягы шаардагы тамадалардын көбүнчө Ал аялынан корккон тамадалар. Кайсы кызды алып алдым, көзүң чукуйму дейт да үйдөн. Жок, ал братчикам депчи. чындыгында урматтуу Жумуш, жумуш, шоу баягы чындыгында. чындыгында Кыздардын окуусу бар, жумушу бар, жеке турмушу бар, үй бүлөлөрү бар. Бирок саат кечки 5тен 12 чейин ага келип, таптакай кийимин кийип, чачын жасалып, кызматын кылып, акчасын алып кете берет. Бул мындайча айтканда баягы жумуштан сырткары бир ортодо сабашка кылып тууралуу иштеп кетсе болот экен. Эми урматтуу достор, кезек келип жетти. Ушул жалпы команда менен иштеген той кандай өтөт экен, силерге кызык болуп жатса керек. Азыр биз Бакыт Байсариев байкебиздин алып барган тоюнан үзүндү көрөлү дагы, анан кайрадан кайтып келебиз. Ассаламу алейкум, арыбаңыздар, Кутман Кушуба кешиңиздер менен Борбор шаарыбыздын тургундары, Бишкек шаарынын коноктору бүгүнкү жакшылык тойго өзгөчө бир кереметтүү Борбор шаарыбызда номер 1 ресторан Алтын Казнага элдин башы бириккен. Алыс жакындан 7 областан 40 райондон деги койчу чет өлкөдөн бери келген конокторго ысык саламыбызды айталы дагы. Бүгүнкү уда келген той салтанатыбызды баштайлы. Бүгүнкү уда келген той деген себеби кыз да болду, уул да болду, үйлөнгөн күндөн бери 10 жыл арада өттү. Жакшынакай үйүн салып алды, деги койчу чоң ийгиликтерге жетип алды. Элди чогултуп, чайын берип, ак батасын алып жаткан, өзгөчө толкундап сүрдөп, бүгүн кубанып, ак костюмун кийип алып, ары бери чуркап, элди тозуп жаткан биздин жакын саналаш досубуз, ийнибиз, коллегабыз десем де жаңылышпайм, өзгөчө үлгүлүү үй бүлө десем да жарашат. Бардык жагынан түк келишкен өзгөчө бир үй бүлөнүн чоң майрамына туш келиңиздер. Албетте, Ордолу Ош шаарынан келген конокторго ысык саламыбызды айтабыз. Силердеги ысык бизге келип, бизден силерге дагы барып атса керек. Анткени Бишкек Оштон дагы катуураак ысып атат деген имиш бар. Андыктан Оштон келген конокторго силерге дагы анан бир кайрылуум болот. Андыктан урматтуу коноктор, чогулган коноктордун барыңыздардан суранам, бүгүн жакшы отуруп бергиле. Ойноп күлүп, ырдап бергиле. Ичип жеп, кымбат баалуу белектердин ээси болуп, оюндарга катышып, аман-эсен үйүңүздөргө жетип бергиле. Эми эң негизгиси ошонун баарына макулум десеңиздер, бир жолу кол чаап, даярдыгыңызды көргөзүп коюңуздар. Кол чапкандын баары бай болсун, кол чаппагандын карызы көбөйсүн, кол чапкандар миллионер болгула, кол чаппагандар 15 жыл банктан кредит алып калгыла. Мен үчүн эмес, бүгүнкү той ээлери үчүн, жакшынакай кереметтүү үй бүлө үчүн, биздин Тимурлан Алиса үчүн жана Динара Акулова кол чаап коштоп тосуп алыңыздар. Тимурлан, Алиса жана балдары. Кол чабуулар! Жамгыр менен жери көрөт, бата менен эл көрөт дейт. Барыңыздардан суранам, бүгүнкү ак дасторконго бата берели, алакан жайыңыздар. Амин. Салынган дасторконубуз ардайым нанга толсун, кампабыз данга толсун, коробуз малга толсун. Жаратканым жакшылыгын айбасын, жаратканым ар бирибизди жакшылык тойдон жолуктурсун. Бүгүнкү келген коноктордун батасы кабыл болуп, бардыгыздарды чогулткан жыл айланбай Тимурлан Алисанын ортосунда иң алаган дагы бир наристе төрөлсүн. Амин, Аллаху акбар. Анан ооба бата берди, төрөлүп калат дебей, силер да аракет кылсаңар кичине мындай. Ато промежуток аябай чоң болуп кетти. Тимурлан деген өзү кереметтүү тойлордун башында турган, ыр десең ыр жагын чачыраткан, тойду алып барат десең эрке бала болуп шайланган, көптөгөн жакшылыктардын башында туруп, бүгүн өзү тойдун ээси болуп, бир аз сүрдөп толкундап турган учуру арадан 10 жыл өткөндө мындай бир жакшынакай жетишкендиктерге жетип калды. Башкача айтканда, чакан отчеттук концерт жана ошондой эле бата алуу той. Бардыгыңыздарга жакшы банай каалайбыз. Ал эми кыргыздын ырым-жырымын аткаралы. Бүгүнкү тойдун башында аластап
тоюбузду бир Умай эненин батасы менен баштайлы. Суранам бардыңыздардан орун алып отуруп бериңиздер. Ал эми бул жака Умай энени ак батасы менен чакыралы. Мынакей, Чото кыскараак көргөзбөйүңөр, делечи. чындыгында буга чейинки айтып өткөн сөздөрүбүздүн баарын бул жакта тастыктап, азыркы учурда бир жакшынакай кыскача көрдүк. Эгер толук көрөм десеңиздер, анда дагы Тамада Event YouTube каналынан издеп көрсөңүздөр болот. Эми азыркы учурда Бакыт байке, сиздин оюңуз боюнча кыргыздын тоюндагы ашыкча нерселер? Торт. 3-чү тамак же 1-чи тамак. Тамактын санын азайтыш керек. 3 тамак көп. 2 тамак нормал. Торт кереги жок. Аябай эле торт жегиси келсе, бири-бирине эле торт алып койсун мындай. 3 этаж кылбай. 15 килограмм алып койчу. 5 бармактан кийин торт жеген кыргызды деле көрмөйт менчи. Пакетке салат да, уху дегенде үйгө кетет, үйгө барсаң момундай ак бирденке эмне десе, торт болчу дейсиң го. Спирттик ичимдиктерди алып сатыш керек. Адал халал болуш керек. Жакшынакай кылып 6 саат чойгон тойду 4 саатта тупуйтуп сөздүн санын көбөйтпөй 250 киши келеби, 500 келеби, 50 келеби, барын тилеги бер. Жаштар бактылуу болсун, түбөлүктүү болсун, эмдиги жылы бешиктөө болсун. Кимдир бирөө башкача айтам десеңер, же сөздү орун алмаштырам десеңер, жөн эле коелу. Так башкача десем, пожалуйста, микрофон сизде деш керек. Бардыгы эле бактылуу болсун деп келди. Бактылуу болсун, кошуласың, кошулам. Балалуу болсун, кошуласың, кошулам. Болдубу? Болду. Болду. Ушул тосторду мына буга чейинки биздин конокторубуз дагы айтып өттү. Ушул тостун маселесин, каалоо тилек маселесин кантип чечсе болот? Кандай сиздин оюңуз боюнча кандай алып салыш керек? Чыккан жок, албаш керек. Ал бул дагы кыргыздын аада салты үрүп адаты, бул дагы эми кандай десем, монсуз болбойт да, бул эми бата да по большому счету. Мен ойлойм, ар бир чыккан жамааттан улуусун анан сулуусун шайлаш керек. Такыр болбоду деген үчүнчүсү коштоп туруп анан ордун алыш керек. Анан микрофонду талаша бербей, биз мындайбыз, биз тигиндейбиз, анан биз бияктан болсоңуз барыбыз сүйлөйбүз, анан мез деген анан тинтип атабыз, анан минтип атабыз деген. Бардыгы культурка 3 сөз менен сүйлөп, жакшынакай отуруп, орда эмди сырдап, бийлемдиси бийлеп кетиш керек. 5 мүнөт 25 секундтан ашырбаган тостор болсо, той идеальный өтөт. Мындан идеал той болбойт. Баракелди. Анан ушул баягы азыркы учурда Кыргызстанда эмне көп айтышат экен, тамада көп, алып баруучу көп. Айтып атпайм азыр. Мурдагы администратор болуп жүргөн, мурдагы официант болуп жүргөндөрдүн баары азыр тамада болгондо мындай еще онлайн трансляцияда иштейт го, ресторанын ичинде. Ошолордо тамада болушту. Азыр ошондо эмне калды тамада болуп элек? Ырчылар калды. Антен десең ырчылар деле бар, айтпай эле коем. Мен биз дагы ырчы болбосок болду. Тамада болуп, ырчы болуп, биз бирок ырдасак, элдин тамагы өтпөй калат да, товар өтпөй калат. Чындыгында сонун эфир болуп атат. Азыр бир чакан реклама көрөлү, чакан жарнама көрөлү, андан соң кайрадан улатмакчыбыз. Студио РЭК предлагает профессиональную фото-видеосъемку свадеб, юбилеев, дней рождений, корпоративных мероприятий, лав-стори, слайд-шоу и многое другое. В нашей работе мы пользуемся профессиональной видео, фото и звуковой аппаратурой высочайшего класса. Если вы закажете до конца марта полный комплект видеосъемки, подарок оформление под ключ. Студио РЭК. Мынакей сонун маек болуп жатат. Бизде конокто биздин жакшы көргөн байкебиз, менин өзүмдүн байкем десем болот, анткени Бакыт Байсариев дагы жетегүздөн, мен дагы жетегүздөн. Бүгүнкү эфир өзгөчө бир жакшы маанайда уланып жатат. Эми кийинки суроо мынакей. Жо, сиз сүйлөңүз бул сториске дечи. Салам.
барыңыздарга. Бактоо, анан азыркы учурда эми мындай шакирттериңиз барбы? Шакирттериңиз Буга чейин бир 15 шакиртти Чоңойт университетинин бактын чыгардым. Көптөр келип тойду карап, үйрөнүп, 1-2 айда үйрөнүп кеткендер болот. Келип 1-2 жылда жүрдү. Баш аягы санап чыккан жакында эле. 15 баланы өстүрдүм. 15. Анын ичинен азыркы учурда ачык айтыш керек, мына биз дагы алып баруучулук жөнөккө аралашып, ошол байкелердин аркасын жолдой эле деп аракет кылып келатабыз. Анан ушул биздин тоюбузду да карап, дайым минустарыбызды айтып, плюстарыбызды айткан дагы мынакей Бакыт байкебиз. Чындыгында ката болуп калса айтып коюш жакшы да. Аны экинчи кайталабагандай кылмыш. Чындыгында бирок атын атабайбыз, бирок ушундай да тамадалар бар экен, өзүнүн конкурсун жашырган, өзүнүн бир тапкан нерселерин жашырган, бирок ал билинбей эле чыгып кеткен экен. Бирок ушул убакка чейин Бакыт Байсариев канча деген жаңы нерселерди чыгарып тур, бирок бүт жайылып кеткендей, бүт. Бул ушунчалык Плашной кеткенде. кең пейил байкебиз бар экен. Бир конкурс менен үй салып койгом да. Бакыт Байсариев байкебиздин эң алгачкы гонорары. Азыркы учурда гонорары $1000 болсо, азыркы учурда эң алгачкы гонорары канча болгон? $300. $300? Биринчи башталганда. Бул кайсы жылда? Жок, алдап атам, 10 000 сом болгон. 10 000 сом. 10 000 сом болгон. Андан кийин $300 болгон. Кайсы жылдары болуп калып атат бул? 2006. 2006. Ошондо быйыл эсептесек 14 жыл болот экен да. 14 жыл жалпы кыргыздын жакшылыгында кызмат кылганыңызга 14 жыл болуптур. Санасаң айла жок ошончо экен, страшный эле экен. 14 депчи. Ошондой болуп калат экен. Анан Бактоо, ушул негизги азыркы учурда баягы сиздерди биз кийинки өсүп келаткан муун устат катары кабыл алып, мен мисалы өзүмдүн атыман, жеке атыман айтылам, баягы сиздер айткан сөздөрдү угабыз, бирок укпай жүргөн дагы адамдар бар. Анан жанагы акча маселеси, гонорар, тамаданын эмгеги болгон ошол нерселер дагы түшүрүп жиберген жаш тамадалар же болбосо азыркы чыгып келаткан тамадаларга сиз кандай айтат элеңиз? Коронавирус менен ооруп калгыла. Чынын айтканда бул бааны демпинговать эткен туура эмес. Бул буга чейин күнүнө 500 сом таап келген, күнүнө 1000 сом таап келген жигиттер тилекке каршы чыгып алып күнүнө 5000 сом тапса, ё-майо, жашоо биякта турбайбы дейт да. Бир костюмду алат дагы 5 сөздү жаттайт, калпакты кийип алып микрофон кармайт, вперед деп туруп чыгат, чыкса дагы 5 мүнөттөн кийин атылат. Бирок аягында эптеп отуруп гонорарын 5000 сомдон алат. Ошентип эптеп септеп жүргөн мен бери жак дегенде 30 тамадан билем. Ар жагын айтпай эле коеюн. Тилекке каршы андайлар эл өзү эле фильтрация кылып коет. Же болбосо алар деген жанагы 850 сом всё включено деген ресторандарга кирип калат да. Бул Первый, второй, 4 салат, 4 закуска, тамада дегендергечи. Ооба, бул баягы өзүбүздүн ичара орус тилинен айтканда баягы прикол болуп жүрбөйбү? Салат тамада деп. Чындыгында 4-үнчү салаттордо тамада деп. Же 4-үнчү салат кошуп коелубу дегенде, салат эле кошуп калачы ичте. Же эле тамадан жөн эле кой дегендечи. Ошондой эме болуп кетет. Баасын түшүргөндө биз кантип болуп кетет. Эми азыр ушулго кандай чара көрүш керек? Сиздер тараптан бир улуу муундан Жок, чара көргөндө деле аларга жетпейт. Бир айтасың, эки айтасың, хорошо, хорошо дейт дагы, по-любому өзүнүкүн кылып кете берет. 30-ду барын бир жакка чогулта албайсың. Эл бир жолу кайрылса дагы. Бирок анча дагы элдин баары эле бирдей эмес да. Балким кээ-биркилерге 850 сом всё включено идеально подходит. Салат тамада болсо делечи. Аны да түшүнүш керек. Бирок ошол тамадалардын арасында мыктылары болушу мүмкүнбү? Алардын баары оливье.
Алиге бүт бар. Тияктан алган, бияктан алган, Казакстан, Орусия. Майда чүйдө аралаштырып келген Алиге болуп калганда барчы. Ооба. Чындыгында Даже морковча салат эмес. чындыгында ошол баягы бизге мага айтып жүргөн жакшынакай сөздөрү бар. Азыр ошону дагы бизде келечекте тамада болом деп көрүп отурган биздин достор болсо, жалпы Бакыт байкенин өзүнөн да сурайлы. Буга чейин да мен суроо берген элем. Кийинки өсүп келаткан муунга сиз чындыгында мондай иштерди кылсаңар, ошондо силер чыныгы тамада болосуңар деген бир 2-3 кеңеш айтып өтсөңүз. Окуш керек. Адабиятты көп окуш керек. Кыргыз адабиятын, орус адабиятын көп окуш керек. Кайсы тилди алып барсаң, ошол адабиятты окуш керек. Импровизация деген нерсе көбүрөөк болсун десеңиздер, юморду көрүш керек. Ошол эле биздин кудуларды, тамашоолду, комеди клабты, наша раша. То есть мындай болгон нерселерди, мындай юмор кантип жаралат, ошону түшүнүш керек. Ошону жаратууга аракет кылыш керек. Андан сырткары кыргыздын каада салтын билиш керек. Үрп адатын билиш керек. Ырым-жырымын билиш керек. Бала той, сүнөт той, тушо той, жентек той. Неге бешик той, неге жентек той? Кимиси жентек алып келет, кимиси бешик алып келет, ошону билбейт элдерчи. Тушону ким байлаш керек, тушону ким кесиш керек билбейт. Сүнөттө кантип киргизиш керек, сүнөт өзү тойлордун пири болуп саналат. Номер 1 болупчу. Свадьбадан дагы, башкадан дагы, туулган күнүнөн сүнөт той эте бул накта мусулман эркектин тою. Мына депчи. Свадьба евында свадьба кайталана берет, а вот сүнөт той кайталанбайт. Бул действительно мындай вау той да. А биз ага көп маани бербейбиз да. 50 жаш, 60 жаш, 70 жаш, 80 жаш, 90 жаш. Ар кандай юбилей болот. Ага да подход керек. Жада калса 30 жаштагылар юбилей берип атат. Ага да жарашыш керек. Ошол анча-мынча нюанстарын билип, окуп, тажрыйбасы көп болсо деген өтүнүч бар да. Ана 5000 сом берем, биякты бир 5 саат кетирип кой десе эле вперед деп кете бербейчи. Адистилик керек да. Адис болуш керек. Профессионал. Окуш керек, издениш керек, өзүнүкүн чыгарыш керек. Бирөөнү туура баш керек. Туурасаң да жакшы жагын бир эле нерсесин алыш керек. Шалпылдатып эле 100% копия кылып салбай. Азыр мисалы Нурлан Насип Мирбек Атабековду копия кылып салды го. Годовой гиф менде депчи. Базар жок. Сиз качан ошол гиф тууралуу маалымат болуп кетти? Сиз качан гиф өткөрөйүн деп атасыз? Алып барчулар тынч эле жашап калган. Мага бүгүн да жазып туруп. Элдер мен көчө чыгып коем, канка депчи. Элдин баары эле гиф болуп калды го. Мен да жазгам. Дүйнө жүзүндө коронавирус болуп атса, бизде гиф вирус болуп атат. Элдер канка деп. Аскер таматалар качан гиф кыласыңар деп, бизге оору келбей эле койсун дедим. Сонун эми Бакыт байке ошол азыркы учурда вот сиздер көп шоулор, көптөгөн шоу программалар бизде бар. Негизи көп учурда аларды айтышат экен, баягы биздин менталитетке туура келбейт. Баягы ичинен бизде билебиз, эми тойдо жүрүп баягы ичинен орустар келип калгандары бар. Анан ошолорго сиздин көз карашыңыз кандай? Биздин менталитетке туура келеби? Ошол нерселер көрүнүш керекпи тойлордо? Аша чаап кеткен нерселер болбойт. Калган бүт бар туура келе берет. Эми биз деген айтып элебиз да, келип туруп эшиктин алдына кирип туруп шампанский ичип туруп рюмкаңды кылды тиштой на счастье деп. Менталитетке келбейт. Бирок орустарга жараша берет. Ар бир элдин өзүнүн үрп адат салты бар. Мисалы өзбек, уйгур, казак, кыргыз, орус 5 улут бизде көбүнчө жашайт. Бешөөнүн үрп адат салты башка да. Казактардыкы келин санамы бар. Кирип келгенде эле байкуш 45 мүнөт шашпай жүгүнүп турат. Бир салам деп коюп. Өзбек, уйгурлардыкы карнай сорнай менен келет да, экинчи бөлүктүн башында кыз кыйылып, кадимкидей жүгүнөт, келин саламы кылып.
Кыргыздарда жар менен кирип жүргөнөт. Орустарда келип туруп эле нанды бир тиштеп туруп шампанский ичип ыргытып жейт. Ар бирөө өзүнчө эле. Анысы кандай ошонун баарын детальдарын, нюанстарын билиш керек да. Мисалы корейстер невестасы лунный походка менен келип Gangnam Style'ды бийлеп кетет. Ойлоп таап ийгендик деп кой. Ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар да. Ноосу бар. Ошону билиш керек. Ана менталитетке туура келбейт деген сөзгө мен кошулбайм. Бизде мен жалангандан күндө той элеби. Корпоратив бар да. Вечеринка бар, тимбилдинг бар, көлдө выезддер бар, корпоративкалар бар, жаңы жылдык тойлор бар, праздниктер бар, женский, мужской праздник, жаңы жылдык майрам, көлдөгү тимбилдингдер, компаниянын туулган күнү деген, презентация дегендер бар. Анан жөн эле койчу тойго ушуган жарашсын деп. Тойго эмес, муну башка жактан эле эметип каяктан дейт. Бияктан десең, сага болот турбайбы анда. Чындыгында эми бирок баягы ачык айтканда жанагы сиз айтып өткөн алып баруучу жанагы окуп чыгып кеткен тамадаларга ушундай бир шоулор барып калып, анан ушундай бир сөздөр жаралса керек деп ойлойм. Анткени бул нерсе баягы тамададын өткөрүшүнөн дагы бир зависим болушу мүмкүн. Эми ар бирөө эле боло албайт деп атпайм. Бул баягы той ээлерине меймандарга туура түшүндүрмө бериш керек деп ойлойбуз да. Ооба, жеткизе бериш керек. Анан ура деп эле кете бербейт. Эми сөз кезеги ушуга келип жетти Бактыбай. Азыркы учурда сиз Кыргызстанда мыкты деген 3 алып баруучу, анан 3 шоуменди айтып өтсөңүз. Алып баруучулардан мыктыларынан Эшенкул Барпиев, Кыргызбай Осмонов, мыктылардын мыкты саналып. Үчүнчүсү меники 4 болуп кетчү деп ойлоп атат да, просто кимисин айтып койсом. Бака экөөнү айтып турбайм. Экөөнү айтып коёбуз. Түйөкөн тартып албайм. Мен урматтаган, сыйлаган действительно алардан үлгү ала турган адамдар деп эсептейм да. Шоумендерден Санжар Макеев шоумен, Бакыт Байсариев экинчиси шоумен. Чында сразу шоумен десең мындай Алтыкем шоумен. Алтын Камчиев. Көптөгөн опыты бар, радиодо да сүйлөп жүргөн. Анан шоумен деген нерсени өзү билсе дагы жакынкы арада эле шоумен деген өзгөчө декорация менен, өзгөчө кийим менен, өзгөчө тойду алып баргандар. Джунгли стилинде тойлор болгон. Кадимки джунглиде кийген панаманы кийип, шортик футболкача микрофон менен жүрөт, килеген гека менен, батика менен. Шоумен. Бал сыяктуу болсо, мындай кучоный чач, мындай принцтердин кийими болуп, добрый вечер депчи. Ар бир өзүнүн баягы тармактын өзүнүн тилин таап, жобосун таап, ошого карап кийинип, өзүнүн ордун менен билген адам. Тематикасына карап. Эми кийинки суроо мындай болсун, баягы Казакстанда билебиз, атайын өзүнүн ушул тойду уюштурган агентство же болбосо мындай өзүнүн уюштурган менеджер өзүнчө организациялар бар да, баягы event компаниялар болобу. Ошондой нерсе азыркы учурда Кыргызстанда дагы бар экен, бирок 30га жакын компания бар, бирок бирөө да Казакстандыкына жооп бере албайт. Туура, баягы тойду ошонун мойнуна жеткире алып бара алышпайт дейт. Анан ушуларга сиздин көз карашыңыз кандай? Булар ортомчулар жөн эле. Бул мисалы Казакстандын эвентчилери, алар действительно тойду эвент компания катары 100% кепилдик берет. Гарантия. Сен келесиң, тыйыныңды бересиң, болду, тойдон жыргап, каалашынча ичип жеп, ойноп, күлүп, эс алып, баягы кагазда 31 кагаз берет. Микрофон мындай, свет мындай, столдор мындай, салаттар мындай деп, мындай төкпөй чачпай айтып берет, тамадаң бул деп. Райдерды полностью толтуруп беришет, отвечать этет. Мисалы мен Казакстандын кишиси болсом, гражданин болсом, сен event компания болсоң, мисалы келем да, меники 300 киши, баламды үйлөйм, мага тойгана ачып таап берем, мен ушундай кылат элем депчи. Тойканага барат, 3 вариантты тандайт.
Байке даяр болуп калды, келиңиз дейт. Келем, ол жакты. Все, остановились на этом. Сразу менюсун, тамагын, шоу программасын момент берет. Даярдап коет. Бүт даяр. Макулсузбу, макул, все. Ал киши костюм шумун кийип алып, шашпай, эл катары 5те келет. Тоз чогоногун тозуп алат да, эч продукты шалпактап чуркабайт, эчтеке кылбайт, костюм шум менен анын кетип калат. Акчасын берип койгон уже. Конверттен салып кетет. А биздин event компаниялар Айтпайм. Булар ортомчулар, айтып атпайм, посредник. ооба мынакей ортомчу посредник болуп калды, сөздүн анык жүзүнө келдик окшойт. Азыркы учурда баягы ортодо эмеге отурган тамадалар дагы көп, аз эмес биздечи. Баягы чотурга отурган. Чотур деген жакшы нерсе бар. Бичиден болобу, ырчыдан болобу, шоу программасынан болобу. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Мен ойлойм, өзү маңдай териң менен тапкан акча өзүңө гана буйрат. Бу чотур процент жакпак дегендер ал Кудайга чыкпаган нерсе да. Эгер ыраазымын Бактыбекке, бул сизге чай ичип коюңуз деп берсе, алам. А эгер бул биздин сизге бере турган акчабыз, процентибиз десе, өзүң Көзүнөн көрүнүп, баягы жерде бергиси келбей берип отурган мындай орустар айтат го, на берегу надо поговорить перед тем, как в лодку сесть депчи. Алдын ала сүйлөнүш болуш керек да. Мисалы мен сага звонить этем да. Арс, $300 мероприятияга макулсуңбу деп. Сен макулмун дейсиң да. Бирок сага 400 берет, 100 мага берип коесуң. Ооба, ачык эле. Ачык эле, алдын ала мен сен менен сүйлөшүп алам. Деген сыяктуу да. Ошондой болсо ишин может жарашат. Анан процент бериш керек, анан сындырыш керек деген. Сен макул болдуң да 300-гө. Ооба. Мен сенден биринчи сурадым да сен рұқсатыңды. Бирок сага 400 берет, 100 мага берип коесуң. Бирок азыр ушундай бир сейилге иткен да учурлар бар экен. 10.000 сомдон дагы 7.000 жеп кеткен. 7.000. Айтпайсың ким жеген. Айт. Эл уксун. Андай нерсени баягы бактабыз чындыгында чыгар деген, бирок анын баары артта калды. Андай нерсе экинчи болбойт. Урматтуу жалпы той берем деп жаткан же болбосо ушул эфирди көрүп жаткан ушул нерседен алыс болсок, Бактабам айткандай, маңдай териң менен тапкан акча сага буйрат, өз эмгегиң. Анан негизи бирок Бактоо көп учурда бар, ал нерсе баягы кыргыздын өзүндө деле жакшы бир салт бар. Байке чай ичип коюңуз. Ооба. Байке разы болуп. Мен мисалы машинамды жуудурганда деле элестетем, бу 0 градуста муздак суу менен колу менен жуйт, перчаткасы менен. Колун карасаңчы, бу кичинекей балдардын колдоручу, мектеп студент балдар эле жуйт да. Колучу мужиктикинен чоң болуп кеткен, барсайып шишип от воды судан. Борум оройт, машинаңды 300-гө жуйсуң, ден соолу бир жерине кирип бартат. Бу 100 сом бар, тамак, ысык тамак ичип алчы депчи. Мени карап, сен да акча бересиң дегенде. Крутой джип айдаган мындай куркулдар 20 сом сдача болуп калса ошону күтөт, сен маршрутка менен келип туруп 100 сом берип кеттиңби дегендечи. Анан чындыгында баягы ушул Бактабабыздын бир жакшы бир көп эле достор билет болуш керек. Неге баягы башка тамадалардай болуп бир жиптарды минбейсиз? Бул мен бир ойлошум, баягы чет жерлерге ушул аймактарга көп барасыз, бардыгы ушул машинада жүрөт болуш керек. Той дегенде бардык реквизиттериңиз дайын. Жок. Ал машинаны сен айдап көрүшүң керек, андан кийин түшүнөсүң да. Мага ошентип айткан анан. Качай деп. Айдап көрдүм. Андан кийин түшкөн жок. 6 жыл болду айдап жүрөм. Өзүнүн дагы баягы эмеси. Буга чейин кээ сен айткандай алып баруучулар джиптин түрүн деп атат, S-класстарды деп атат. Мен S-класстарды биринин аркасынан бирин чаптап атканда кайкып элек. Элдер жаңыдан Range Rover'дин рысын жаттап атканда Range Rover'дин 2010-жылы 2008-жылкы Range Rover сатып алгам да. $65,000 $45,000 сатып алып, вай тепкилегем да. Анда элде
неме жок, крузактын түрүн тепкем, Прадаларды, Лексустарды тепкем, Порш, бүт айдап чыккан. Бирок жүрөгүм келип спринтерге токтоду. Ооба. Мындай аябай компанияны жакшы көрөм да мен. Үй бүлөм болобу, туугандарым болобу, досторум болобу, баарын салып алып жыргатып келгенге жакшы көрөм да. Отургула. Ооба. Чындыгында баягы Бакытбай экебиз дагы билебиз, мындай бир компаниянын ичиндеги эң бир активдүү ошол компанияны уюштуруп, баягы ичинде бир нерселерди кылып өргөн чыныгы ушул Бакытбай Сариев да чындыгында. Анан Бакытбай эке эми ошентип баягы бизге бөлүнгөн убакытта кичине соңуна келип, акырына чыгып келип атат. Бирок бүгүнкү учурда ошо той маселесинде көп сөздөр болду. Эми ушул биздин эфирде дагы баягы жакында той берем деп жаткан көбүнчө коноктор же болсо муну көргөндөн кийин бир той берип калабы, ушул нерсе эсинде калып калабы. Бир кыскача өзүңүздүн той берем деп жаткан меймандарга, бир көрүүчүлөргө өзүңүздүн бир советиңизди айтып өтсөңүз. Сиз дагы эле алып баруучуну тандай элек болсоңуз, туура алып баруучуну тандадым деген дагы ой жүгүртүүңүз болуп атса, же дагы бир ойлонуп көрөйүн деп атсаңыз, мени эле тандаңыз. Туп-туура болот. Сонун болот. Келтиребиз, ойлойбуз, сүйлөшөбүз. Эң негизгиси сиз ыраазы кылгандай, конокторуңуз ыраазы кылгандай кылып өткөрүп беребиз. Ал эми ошол күнү Бакытбай Сариев бошобой кала турган болсо, анда мени тандаңыздар. Бул бошобой кала турган болсо, айла жок. Баракелде, сонун абдан сонун бир маалыматтар болду. Эми ушул баягы 10 жылдан ашкандан кийин көптөгөн алып баруучулардын бизде мектеби бар. Өзүнүн ачкан мектептери бар. Сиз качан мектеп ачасыз? Бир алып баруучулардын мектеби же шоумен школа? Мен универ эле ачайын деп атам. Биротоло диплом берип чыккангачы. Чынын айтканда, Ойдо барбы? ага убакыт керек. Ага мугалимдик тажрыйба керек. Жөн эле балдарды чогултуп туруп, ар бирөөнүн 3000 сом, 5000 сомдон чогултуп коюп, башын оорутуп бир кабинетте эзи берген болбойт. Үйрөткөнгө жараша тогу тержени айтыш керек. Тияк биягын ачача бачача деп чөйбөш керек. Биз мага айтып атпайбызбы? Москва, Питер, Астана, Алматадан чогулткан төртөөбүздүн тажрыйбабыз барып келдик го. Мен айттым, азыр лишнийди кошпой туралы, азыр төртөөбүз билген свежий материал менен эл менен бөлүшүп алалы, унутуп кала элегибизди. Жалкообуз кармай электе. Азыр элде пока жумуш жок, ошо убакыт барда 2 күн тандап туруп, сабакка келип үйрөнүп алсын, сезонго даярданып алсын, жаңы фишкаларды көрсүн дагы. Кантип клиент менен жүрүш керек, кантип бааны көтөрүш керек, кантип тойду алып барыш керек, кантип жаңы конкурстарды киргизиш керек. Үйрөнсүн, мына площадка турат. Деп ошо биз аракет кылып атабыз. Даярдап атасыздар азыркы учурда. Жаңы алып баруучу болобу, эски алып баруучу болобу, любой келет. Каалаган болот. Көчөдөн деле келсе болот. Көчөдөн келсе. Эгер алып баруучулукка өзүнүн Кыздырук мен алып баруучумун дегендер болсо делечи. Чындыгында мыкты маек болду, бирок убакыт ушунчалык тар экен. Дагы көптөгөн сүйлөшүүлөр, көптөгөн маселелер көтөрүлбөй калып калды. Чындыгында ушунчалык бактоо менен убакыт учкан куштап бекер айтылбайт экен. Бир жарым саат убакыт уже өтүп кетиптир сүйлөшүп отурганыбызга. Анан чындыгында сонун эфир болду. Буюрса дагы Бакытбай Сариевди эфирибизге чакырабыз, маек курабыз дагы, бул сөздөрдүн улаандысын улайбыз. Ал эми жалпы урматтуу достор, бардыңыздар Тамада Event YouTube каналына катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарийме жазыңыздар. Анан кийинки конок кимди чакыралы, аны дагы калтырсаңыздар болот. Ал эми кийинки маекте көрүшкөнчө бардыңыздар аман эсен болуңуздар, сак саламатта болуңуздар жана тойдон көрүшөлү.